Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Сөзді айтқаны келдім Уғып жатсаң жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белги Қамал бағын ойлорго дей Күлкіменен күмәндерді жеңгін Өнерің болса өргө чапқын Досым ойлы бостон елің емне дерін Не қылып? Кеттік, життер. Жылаулы? Аза, тұр. Аза, тұр, досым, кеттік. Шөт Аза. қойшы. Дос, шөт. Аза. Апай, аза, өтті масыл. Аза. Кел. Так, ары 500 болғанда, ары бір өзден 350-ден кен. Аза. Тұрсаң, Аза. Өчіп қалды бұл. Келім, өзізілетші түрді өзгіле бөліп қойға. 425-ден кен. Азыр ғытпаға. Аза, тұр. Мен таксиге салып елі. Аза. Мен ала кеттім. Келе, чарғал. Аза. Нурел дұтпай, оғызыңа форель дедің. Бірақ Аза, баяғы отырғанда өлі масып қалдың, Жылдық оқшайды, чөт. Жылбайлы, Шаң жігет. Жылаулы. Шөт беріп қойшы, пожалуйста, шөт. Ошо? Немкеде қачан жол оқшауыз? Байке. Олар кетіп қалды ғой. Кетіп қалшы. Төлеген жоқ бұл. Жоқ. Тәжік бой тамашалап атам, аз төлеу. И мо безвин. Ой, протокол түзелі шығана. Лейтенант Қасымов, қандайсыз бәке? Жақшы, ассалаумалейкум, қандайсың? Наршат ет отасыз? Ғой? Документтер беріп қойыңыз. Жеңіс документ. Не қылып наршат ет? Документтер, Беріңіз, бәке. демен жоқ жүрбейсіз бе? Толтырыңыз ба? Мейлі. Протокол түзелі бәкесі. Протоколды қоя тұрла? Қоя тұрбайыз бәкесі. Білесіңдер мен кіммін? Кімсіз? Мен ертегі күн сілерге керек боқам. Не? Мен психологмын. Психолог керегі жоқ, тем более қырғыздарға. Қырғыздар, емне қымағылеп. Протокол дата. Қоя тұрсаң, байке қоя тұрсаң. Білесің мен тайкем кім? Кім? Алдылы сілерге керек ертегі күн. Не? Колорадский жүктірет. Ой, Колорадский. Башты ұртпатшы бәке. Анда жейнім керек боқа сілерге. Жейнім. Жейнің кім? Татуировщик. Татуировщик қой, түзенші, Сен протокол. ылдиға әлі кетіп отасың? Дата. Массажға қызықпайсың? Жоқ, қызық. Тайкем бар, тайский массаж. Алтынып, шунша көп туғаның бар екен, Мен керектілер бар. Бізге керектілерді айта алшы, бар бұ, жоқ бұ, Кім керек? Туғандардың арасында ба кірше жапқан ұстанар бар бай? Шайри күйлеген мен кішінеке емелерім бар, жейіндерім. 5-6 керек. Жама ұста керек. Ең оңай айтайыншы жігіт. Машинамның рессоры бұзылып қалды, оңдаған біреу бар ма? Дегенме бар да, дарбыздың жынысын таңдаған нежем бар. Сен туғандардың керек жоқ тұрбай бұ? Батек таңдаған досым бар. Негізі пайдасы тиген туғандар бар бай? Бар, айта отпаймын, мұна. Мысалы үшін тәттеген күзгіні мұндай тұра қойып берген досым бар да, машина Гәліс, бәкесі мұна протокол қолғап қойыңыз. Тура туғандар таңда қылады. Ошо да, гесін тура таңдасын, гәліс. Құмына протокол бәке, мұна, гәліс, мау жерге қолғап. Батырақ. Туғандар таңдабайды да байкелер. Тура емес шұғылғаныңар. Туғандарын кесіп таңдайды да тұра. Бір-біріміз үшін өле қойсап қоймақ үшін. Бол. Бәке, толтыр салып келіңіз. Ертең күніле керегім тет байкелер. Мұны жөніле қойсап қоймақ үшін дығындачы. Хава, бәке, гәліс.
колорадский жук керек болгондочу. Мейли. Мына документ. Машиненки. Мону байкеси Свердловскийден аласың. Ремень тагып жүрүңүз, э? Ооба, мениңиз байке. Жол эрежени бузбаңыз. Тармаңыз. Ак жол байкеси. Колорадский жук. Бирок массажга макул болуш болмок. Койчу, массажды и баса. Багы туугандардын арасындачы крыша жапкан усталар барбы? Жок, менде неме криптовалютанын сонун санаган жээним бар. Эмне кылмагын мен? Сендечи неме ресторандор жокпу? Менде памперс саткан эдем. Бирок чындап эле, кандай экен? Баарын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметика да алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынакей. Ал болсо таксиң акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү. Төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам. Мага дагы жүктөп берип койчу. Мобилдик РСК мобилдик банкинги. Каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Сонун кеч болду да, жаным. Аябай сонун. А бүгүн эмне күн билесиңби? Билем. Үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болду жаным. Жаным, мен сага сонун белек даярдадым. Мен сага дагы сонун белек даярдап койгом. Жаным десе, кел бүгүнкү кеч үчүн ичели. Кел ушул жыл сайын майрамдайбыз. Кел ошон үчүн ичели. Бүгүнкү күнүбүз үчүн. Жаш кырымда сен. Жан. Бүгүн үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл толуптур. Тиги жанагы кухнядагы раковинаны оңдоп койчайбай болгур. Тыпылдап эле мени жеп салды. Баягындай эмени крандын биринде эмесин прокладкасын базардан алыш керек. Анан албайсың бала жүдөбүй. Алам. Эртең жасап коем. Аны сен эртеңиң түгөнбөй кой да, илгериле эртең. Андан көрүм баягы эртең собрание болот, ошол костюмшумду түктөп кой. Ой, беркин эле кийип барчы. Эркин эмес, мен айтканды түктөсөң. Ой, аның тип батка кылып келтирсиң өткөндө ичип алай. Мен айттым, айттым, ошону түктөп кой. Башың жеп сени бирөө. Ишке чыгып ичип келген эле. Ичкен жокмун да өзүң эле баштап атасың. Түм эле. Түктөп кой дедим эле, түктөп кой. Жок, батке болду дейм. Жан? Ал. А сен билесиңби? Айбек бар го? Айнашка айфон бере кылыптыр. Да, менде да айфон болсо, жакшы болмок. Сен билесиңби, Жан? Айнашчы, Айбекке эринбей күндө манты жасап берет экен. А сен билесиңби? Айбек күнүгө спортзалга барат экен да, курсагы жок экен да, ошон үчүн манты жей берет экен. Түшүнүктүү. Айнаш Айбектичи любой жерге кое берет да, месин жебейт, нерв болбойт Айбек, ошон үчүн курсагы жок. А сен билесиңби? Айбек ар жума сайын Айнашка 101 роза берет экен да. 101 роза? 101 роза. А сен билесиңби? Айнаш деген Айбекке күндө массаж жасайт экен. Жыргатып жиберет. Күндө массаж жасайт да. Күндө массаж жасайт. Айнашка машинасы күндө бир саат жүрөбүз. Урушпагыла. Айбек Айнаш менен салыштырып атасың өзүңөрдү. Салыштырса болбойт. Салыштырбагыла. Баары аларга жетпейсиңер силер. Алар болсо апасына Египетке путевка өрттү. Апа. Мам. Апа. Египетке барабыз, мам. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар-життарсыз дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз.
Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Отырып, монт депсең, отырып, монт депсең. Бұтын алып қойшы, бұтын сасып атады. Сасқан жоқ мен бүтін, неге мен бүтін? Ана кемің сасып атады? Мен сасқан жоқ. Жаққа сенкі сасып атады. Өліп кетейін, сасыған жоқ. Өліп ғой, бірақ сосқа сасып атады. Сасыған жоқ, өзі көріп қарап алшы, мақұл бұл. Өліп ғой, ешті кәділ емес, орын емес бұл. Темір паста деген бар. Аптекадан аласың, кешінде жылдарда апа-апақ қылып, сүйкеп, тут байпақты киіп жатып алсаң, ертең менен, 2-3 күн ертең менен Ал мен не қылам, мен сасыған Мұздақ суға жүк қойсаң? Мына мұздақ суға жүксің, мұздақ суға. Сасыған жоқ, тұр. Пармидрон аласың? Пармидрон, өлі жардан бәрі пармидрон. Сасыған жоқ, мына. Сасыған жоқ. Мұнда қылшы, мұндай қыл, жайында. Гүлге барасың да, гүлге. Таң атпай саат 6-ларда жана гөлден пар шығады. Ошо пардың жегіне, басып қойсаң, пателе кетеді. Же болса порошокпен жүк қойсаң? Қайсы порошок еле? Жана тайып белең. Сен бұтым саған не кіргейін бей саған. Короче. Сасыған жоқ. Ой, ең жүк келе мазы. 2 жол жүк келе. Жүк келдің? Жаныш бүттің. Жанағым бар, қолдың қой бір оғай, жардам бәтір еліне. О, брат. Аның бары шүйне. Мұның барын қақтан білесің сен? Бізді жүк келе, өлтіріп. Бұтыңарды еш үстіне бассыңар. Жақшырақ бол. Саламатсыздар. Мен аял анча емес. Мен анча емес дегенде бұл жұмшақ қуат. Мен аялым түрі суық емеш. Аялым баяғы косметика қолданса эле боқочу болып қалады топ қой. Ей, тура бояншы десем, ана бірткеден бар тура боянып келсе деле, все равно баяғы страшный деп қой. Страшный беті қаңқайындай. Табақтай, даңқиған беттай. Беті чара. Құлақтары мына мұндай. Мұндай да емес, мұндай құлақтары кішіне кезде боқочу алып кетеді, қорқытады қой. Ошондой эле боқочу, точно мені боқочу алып кетіптір. Айже кошмар, мен де танка төбелеп кеткен. Мен деле красавчик деп өзімдүчү. Бирок кыз болгондон кийин карап койсо болот да, бети башынчы. Болдучу. Аялың сулуу болсун десең, сөктү таза мүлжү. Қарағандачы, камералар көбірек ақша табады. Ансор. Жанысы келді. Топ, снято. Сол, жақсы болды оқшайды. Мұрда мен ата-енем, чоң апам жана байкем дайыма банкка барып, айлық менен пенсияны текшериш үчүн кечке кезекте турушчу. Ушунча көп убактын коротпосун деп, мен аларга РСК 24 тиркемесин жүктөп бердим. Эми туугандарым айлыкты дагы, пенсияны дагы өздөрүнүн телефондору менен текшерип, ошол эле телефон менен акчаларын топтоп, сактап, керек болгондо ар кандай эсеп дүмүрчөктөрүн төлөп калышты. Кезектерге туруп, убакытты коротпой, РСК 24 тиркемеси менен бүт барын үйдөн чыкпай эле текшерсе болот экен. Наз туугандарым бар үйдө экен. Мен келдим. Улук болсом, тилим менен улукмун, улут болсом, тилим менен улутмун дейт. Өзүңдөр билгендей, дүйнө жүзүндө ар бир жандыкта өзүнүн тили бар. Уйлар мө десе, мышыктар мяу десе, иттер гав-гав десе, кыргыздар кыргызча сүйлөш керек. Бүгүн кыргыз тилин талкуулайбыз. Эфирде Элемне дейт долбоору. Бизде скандалдар, интригалар, чыр-чатактар, талкаланган тагдырлар, сынган идишаяктар тылычылыгын алып баруучу. Однако, здравствуйте.
Кыргыз тилин билүү керек. Бул деген 21-чи кылымдын көйгөйү болуп атат. Ушул көйгөйдү ортого салдык. Бүгүн алгачкы онукту тосуп алыңыздар. Димаш мырза. Здрасте. Здравствуйте, саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи Димашты ар качакта шылдыңдашат экен, кыргыз тилин билбейсиң деп, сен кыргызча сүйлөбөйсүң деп, ошону Димаштын өзүнүн оозунан угалы. Биринчи эле сурайм, эмнеге Димаш? Эмнеге Димаш? Ну, по идее, атам мени Дилмурат деп койгон да. Просто Дилмурат деген ат менен в городе топчикке не ворвешься, да? Андыктан Димаш деп койгон. Кыргызча сүйлөөгө аракет кылдыңыз бирок, кыргызча. Атайын келдиңиз да ошол жака. Нет, мен кыргызча сүйлөйм. Просто бир раз такалып. Да, вот ойлонгон вот эти мысли там, ойлор, да, вот эти ойлор орусча болуп кетет да. Ну, понимаете же, да? Туура. Ошол Димашка окшогон чала кыргыздар. Байке, Нукурашка кыргыз дегилечи, чала кыргыздар, Нукурашка. Я с Янгин Науката. Киргиздер, чала кыргыздар биздин жашоодо күнөөгө көйүп атышат. Ушунун бар маселесин чечели деп атайын экспертти чакырганбыз. Экспертке сөз болсун, келиңиз. Неме бул көйгөй тууралуу чечкимдүү натыйжаларга жетсек болот. Жакшы изилдөөлөр менен башка эксперттер менен окумуштуулар менен ойлонуп бир жыйынтыкка келдик. Буга бир жакшы чечимдер бар. Биз минтебиз. Эгерде мына бизде башка тилдерде сүйлөп атпайбыз. Мына чала кыргыз болуп атканы так кыргызча сүйлөбөйт. Толугу менен кыргызча сүйлөбөйт туурабы? Башка тилдер аралашып атат. Казакча, өзбекче сөздөр аралашып атат. Эң көбү орусча сөздөрдү аралаштырып атышат туурабы? Биз орусча болбой чала кыргызча болуп калыш үчүн биз деген ошол орусча сөздөрдүн баардыгын сатып алалы өзүбүзгө. Каяктан? Россиядан. Орусиядан биз ошол сөздөрдү сатып алабыз. Биз мисалы даже, уже, постоянно, ушундай сыяктуу көптөгөн сөздөр бар. Ошонун баардыгын биздики эмес да алар. Аларды ошон үчүн чала болуп атпайбы? Ошонун баардыгын сатып алабыз. Биздин лекция кошолу. Туура кыргызым, ушундай сөздөрдү сатып алыш керек. Өкмөттүн акчасын ар кайсы ерундага коротпойчу, жаңы сөздөрдү сатып алыш керек. Туурабы кыргызым? Туурабы? Жакшы. Ошондо мына жанагы ерунда деген сөздү да сатып алып. Жакшы сөз. Мына менде бул жерде список бар. Тизме. Ошону да сатып алабыз. Мейли. Жалпы ошондо бизге кошуп кое турган сөздөрдү мына биз санап чыктык. 3579 сөз болот экен, ошолордун баардыгын сатып алабыз. 3579 сөз? Кыргыз элим, акчанын баары ушуга эле кетип калат. Биз зарплатасы жок жашайбыз, кыргыз элим. Сиз жумушуңуз болсо зарплата болобу? Зарплата да коймо, айлык болобу? Жумуш жок да сизде. Ушу айлыкты да кошуп койбойлу зарплатаны. Зарплата да. Зарплата эми жакшы. Зарплата деп эми канча жылдан бери айтып келатабыз. Зарплата жакшы болот. Зарплата айткың келсе зарплата дейт, айлыкты айткың келсе айлыкты дейт. Туурабы? Кошуп сала берсек болот экен. Байкешка с гнездышком на голове топчик, да? Анан эми мунун баарына көп акча кетип турган десеңер, анда биз сонун эме бар да, выход. Выход эмес, кошконбуз выход. Выход бар, сонун выход бар. Эт деген мына сыйкыр мүчө бар, ошону эле кошосуз болду. Каалаган орус сөздү алабыз да, этти кошкосуз болду. Мисалы, звонить эт. Переживать этпе. Мына скучать эт. Болду. Удалить эт. Болду. Каалаган сөздү аласың, этти кошосуң, кыргыз сөз болуп калат. Ну-ка. Круто. Блин, байке. Мен дагы ну-ка деп калмай. Кана сүйлөсөң, сүйлөйм. Ет, да, давай, да? Любой сөз. Любойду кошконбуз, Мен бүгүн звонить еттим. Аэропортко барып, девушкамды встречать еттим. Анан гулять еттиң. Гулять еттик. Эч кимге мешать эткен жоксуң? Нет. Ушунун баары мен сага разрешать еттим. Да. Ай, блин. Болду. Көрдүңөрбү? Сонун. Жакшы. Негизи эле кыргыз тилим абдан мындай бай да, бай тил. Ошо мисалда анан бай болгондуктан кээ жерден оор болуп кетет да. Ар кайсы ар кандай сөздөр менен айтышат. Ошол жерден баардыгынын башы айланып оор болуп калышат. Мисалы, суро. Бул эмне? Это же этот тазик, да? Таштек. Лаган. Да, у нас Янгинокати лягян говорят. Да, дагара, элеген.
Чылапчын. Чылапчын. Бир эле сөзүн, бир эле оокаттын ар кандай аты бар болуп атат. Мындайларды азайталы. Ушунун ордуна жанагындай сөздөр менен толуктайлы. Монун бардыгы чогу чылапчын дейли. Эми ушундай сыяктуу мына бизде кыргыз тилинде көп сөздөр бар. Мисалы муну эмне дейсиңер? Этот бул бизде каса. Бизде гөлдө бадават дейт. Бадават дейт муну. Чыны. Каса, пиала дейт. Ушундагы бир эле ат коюп коелу. Чылапчын деп коелу. Бадават аш чылапчын дейли да. Тамак жеген чылапчын. Иши кылып мына ушундай кыргыз тилинде ушундай лишний деп коелу. Жок, лишний бар. Ушундай керексиз сөздөр көп. Ошолорду алып салалы дагы анын ордуна жаңы орусча сөздөрдү сатып алалы. Жакшы. Бирок ошондо эми байкети топчик. Ушул студияда отурган коноктордон сурайлы, ошондо ушул маселени чечтикпи? Чечтик деп турабы? Эми бирок чечкенибизди азыр көрөбүз, анткени бизде да бир конок бар. Ал конок тескерисинче бир дагы орусча сөз билбейт. Урматтуу туугандар, ушундай адам бар экен бизде конокто. Димаштын кандосу же жандосу Куштарбек мырза, кол чабуулар болсун. Берите этого неадеквата. Куша, блин. Куша. Куштарбек, отур, кел, отур. Отур. Куштарбек. Куша сейчас заяву накатаю. Бол, Димаш, тынчтандыр белем, эле тынч отур, бол. Отур жөн. Эмне эле болтасың, Сен мен могу Димаштын группалашуум. Бир да кыргызча сөз билбейт да. Анан дагы шылдыңдайт дейт. Эч ким шылдыңдабайт. Бирөө эле чала кыргыз деп койсо ошо кыйла берет. Кандай шылдыңдабайт? Шылдыңдабайт. Мен мисалы орус чеби баары шылдыңдашат, Кала орус деппи? Эми сиз эмеспи, кыпкыргызчасыз, жашоодо кыргыз таптак сүйлөйм. Анан эмне калпак кийип келген жоксуң, я? Не дейсиз сиз? Издеваться тетет мага. Мени напрягать этишет. Мен мисалы орусча сөз билбейм, бирок баары мени издеваться. Жакшы, бул жерден чечим бар. Выход этмелеп отуралы. Чечим бар бизде. Ски деген мүчөнө кошуп коесуң. Орусча түшүндүрө албай атсаң, кыргызча сөзгө ски кошуп коесуң. Жиним келип аткан ски. Сүйүнүп аткан ски. Шылдыңдап аткан ски. Мына мисалы мен сени шылдыңдап аткан ски кылган жокмун, түшүндүңбү? Издеваться тетет. Напрягать тетет. Издеваться теткен ски. Иши кылып, о ски менен этти кошолу жана могу сөздөрдү сатып алалы, грантты мага бергиле, мен барып келейин. Түшүндүк. Ски менен этке макулсыңарбы? Эч кимди шылдыңдабасын. Эч ким шылдыңдайт этпесин, жана издевать эткен ски кылбасын. Мага издеваться тетпесин да, вот жашоо улантат да, вот это. Мени шылдыңдаган ски кылбасын бол. Тура, негизи ушундайларга кыргыз элим штраф салыш керек. Кыргыз элим, качантан бери бири-бирибизди шылдыңдай беребиз. Тура. Азыр ким шылдыңдап сүрөсө ошого штраф 5000 сом. Ой, блин, байкешка с усами, ты топчик. Штраф 5000 сом. Штраф. Сусами деген жакшы нерсе, мурут деген чапта алдык. Издеваться эткен жок. Нормально. Я не издеваться. Нормально деп коем, нормалдуу эле. Коюп турсаңар. Ушундай көйгөйлөр болбош үчүн орус тилден жана кыргыз тилден берген мугалимдин айлыгын көтөрөлү. Демек, билим берүү системасын жакшыртып, ар бир бала бакчага кыргыз тилин үйрөтүп, көптөгөн китептерди чыгарып, ар бир кыргыздын жүрөгүнө кыргыз деп соктура турган нерсени барын кылыш керек экен да, Айлыгын көтөрдү. Мугалимдин айлыгы. Байкешка. Фантазер. Ой, байкешка, вот это ски, это самое оптимальное. Мына орус тилин жалпы сатып алалы. Сатып алгандан бери акчасы мен сатып алгандан кереги жок анда. 7000 сом. Бардыгы Бүтүп алайын мен, урматтуу туугандар, кыргыз тилин билгиле. Уже даже чересчур деген бар сөз билдик окуган. Ошо баары колдоно бересиздер, мен русскеле аткандап болдум. Элеме долбоорун көрүңүздөр. Болдуңбу чей? Отставить! Күлкү менен окуялар. Күлкү менен көргүн эли биздин угарман. Сыналгыдан көрөт Кыргызстаным. Бир да чыгарылыш калтырбадым. Электегин айтканын элдин
эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстаным өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дейм, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлобостон элиң эмне дерин.